Орозо жакындады. Эл арасында Рамазанда орозо кармаганда иммунитет төмөндөп, вирус чыгуу ыктымалдуулугу көбөйөт деген сөздөр болуп жатат. Эгерде ооз бекитип, ооруга кабылып калсак, өзүбүзгө зыян кылган болобузбу? Дарыгерлер вирустан коргонуу үчүн ар 3 саат ысык суу ичип турууну сунушташты. Ооз бек болгон иче албай калабыз. Коронавирустан коргонуу максатында орозо кармабай койсо күнөө болобу? Ушуга кеңири жооп берип койсоңуз дейт. Үч учур бар. Эгерде ошол орозо кармаса, адам ооруп аткан болсо, оорусу күчөп кете турган болсо, экинчиси ооруп аткан болсо, оорусунун сакаюусу, айыгуусу узарып кете турган болсо, үчүнчүсү ооруган жок, бирок деген өзү нары жактан ден соолугу начар болуп, иммунитет төмөн болуп, орозо кармаган учурда дагы төмөндөп, ооруну жугузуп алуу, ооруп калуу коркунучу басымдуу болсо да, бул адамдар орозо кармагандан бошотулат. Булар ошол ооруган өкүмүндө болуп эсептелет. Калгандар орозо кармаш керек. Дарыгердин көзөмөлүндө тургандарга кайсы бир дарыгер, акыл эстүү дарыгер, мындай динге бир душманчылыгы жок болгон, адекваттуу ойлоно алган дарыгер жок, сизге орозо кармаганга болбойт деп айтса, анда бул адамдар орозо кармабайт. Кийин жакшы болгондо иншалла кармап беришет. Ушул боюнча мындай эми жана кээ бир адамдар бар, эптеп эле шылтоо кылып, жөн эле кармабай койсун, алар шылтоо кылып эмне кылат? Эми ушинтип мен ушундай болуп атам дебей эле, эми ал Кудайым көрүп турат. Өзүң алдап кармабай койсоң, аны Кудайым билип турат, урматтуу бир тууганым. Анан эгерде дарыгерлер тыюу салса, анда ошол дарыгердин сөзү биздин сөз болуп эсептелет. Биздин телефон номурубуз 0312 68 06 06. Ошондой эле биздин WhatsApp номурубуз, урматтуу бир туугандар, 0552 68 06 06. Биз алгачкы угарманды укканга аракет кылабыз. Угарман, кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге суроо берейин эле, менин апам деген, 88-жылы биринчи эринен ажырашкан экен да. Анан угуп атабы? Угуп атам, айтыңыз. Анан кийин 88-жылы ажырашып, анан биздин атабызга турмушка чыккан да. Канча жылдан кийин? Бирок биринчи эринен талак алган эмес экен да. Анан апам азыр көп ойлонот, кандай болуп калат депчи, эртең акыретинде кандай болот. Сиз апаңыздын өзүнөн сурашыбыз керек эле. Сиз студиядан мен телефонум сизге беришет. Апаңыз ошондон WhatsApp аркылуу мага байланышка чыксын. Маселени мен сурайм, анан ошого жооп берейин. Анан ошол телефонду ар кимге жая бербесин, ошондон кийин өчүрүп койсун телефонду кайра. Макулбу? Мага айткан эмес, ошо эжем айтып, анан ошо сүйлөшүп. Мен апаңыздын өзүнөн сурашым керек кээ бир суроолорду. Рахмат сизге. Дагы бир угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Кулак сизде. Саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам. Sizge байланыша албай аттым эле көптөн бери. Мен сиздин WhatsApp'ыңызга чыгып байланышкан болобу? Азыр сүйлөшүр болупчу сразу. Ушул жерден сүйлөй бербейсиз, мен сүйлөп атпайм сиз менен. Азыр өчүп калышы мүмкүн да. Мен кандай WhatsApp'ка чыгасыз? Мен деген радиодо отурсам бул жерде. Анан экөөбүз телефондон сүйлөшө берсек кандай болот? Кечирет. Анда менин суроом мындай. Мен 6 жылдан бери жесир аял болдум да. Анан былтыр турмушка чыгып, 4-нчү аялдыкка турмушка чыктым эле. Ой, ошондой эле бар экен да. Салафиясыз кап бир тууганым. Салафия бир тууган эден түгөнүп калды. Сизге дагы биз WhatsApp номурубузду беребиз, ошого жообуңузду жазып, суроо жазып жообуңузду алсаңыз болот. Бирок сиз дагы, урматтуу бир тууганым, башка бирөөлөргө телефон таратпоо шарты менен. Сизге дагы, сизден мурдагы бир тууганга дагы студиядан сизге телефондор жиберишет. Угарман, кулак сизде. Кулак сизде. Алло. Кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Мен 12 жаштамын. Сиздин насааттарыңызды биз үй бүлөбүз менен калтырбай калабыз. Рахмат, бактылуу бол кызым. Биз сизди аябай жакшы көрөбүз. Рахмат, Кудайым жакшы көрсүн баарыбызды. Сизге Аллах ыраазы болсун. Баарыбызга ыраазы болсун. Мен кичинекей кезимден бери сиздин насааттарыңызды угуп жүрөм. Рахмат, бактылуу бол. Сиздин насааттарыңыз менен мен эмне адал экенин, эмне арам экенин, эмне сооп иш экенин, эмне күнөө экенин түшүндүм. Сизди биз жакшы көрөбүз. Аллах ыраазы болсун. Кечээ күнү, анан мурда күнү сиздин печатки кийгениңизди көрдүм. Ооба.
Siz mындан сырткары перчатка кийип, маска тагынып өзүңүздү сактайсызбы? Мен дайыма көчөдө аракет кылам, маска дайыма кийем. Эфирде чыкканда мында тоскоолдук болбосун деп жана аралыкта жакын адам болбогон себептен маскасы жок сүйлөйм, а бирок көчөдө маска менен жүрөм. Көчөгө чыкпайм дээрлик. Радиого келип кетебиз, анан дүкөнгө барабыз, болду. Маска дайыма тагынабыз, ал эми колгап дайыма кийгенге аракет кылабыз. Кээде колгап жок болсо кие албай калабыз. Бирок дайыма колубу самындап, жууганда 20 секундтан кем эмес жууп, анан мында учурашканда кол берип учурашпай атабыз, адамдар менен жөн гана кол берип учурашып атабыз. Кучакташуу жок кадимкидей эле. Анан кол таза жууганга аракет кылып атабыз. Ошондой кылган жакшы болот. Үйдү ысырыктап атабыз. Мен десоңуз үчүн сарсанап атам. Рахмат. Аллах разы болсун. Кудайым жакшылык берсин. Бактылуу бол. Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарманды кабыл алабыз. Угарман кулак сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Сизден сурайын дедим элем. Радиону басаңдатып коюңуз, өчүрүп коюңуз же. Тарабаны үйдө окулат деп айтышты го мектепте. Ооба. Анан үйдө мен жолдошум анан 7-класста уулум бар. Үчөөбүз окусак болобу? Болот. Жолдошуңуз имам болот же уулуңуз көп болсо имам болот. Анан күйөөңүз жанына туруп, аркага кыздар туруп окуй бересиңер. Билген суран окуй берсеңер боло берет. Рахмат, Алла разы болсун. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Дагы бир угарман кулак сизде. Алло, салам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Кандайсың? Кудай деп, Кудайга шүгүр, рахмат, Аллах разы болсун, рахмат. Абдан сүйүнүп атам. Көптөн бери аракет кылып чыга албай жаткам. Рахмат. Сизде соктор болуңуз. Рахмат. Рахмат сиздин кеңештериңизге баарлар. Аллах разы болсун. Жөн гана бир тууганыбыздан каалоо. Чындыгында адамдарга ыраазылык билдире албаган адам Кудайга шүгүр айта албайт. Кудайым жакшылык берсин. Угарман кулак сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сизде суроом бар болчу. Айтыңыз. Мен жаңы намаз баштаган болчумун. Жаңы орындым. Ошо үйдө кайным болуп жашайбыз да. Ооба. Кайным көзүнчө үйдө жаңалбаш жолукту аркага салып, анан көчөгө чыкканда оронуп жүрсөм болобу? Кайныңыз жашы канчада? Жашы 28-де. Ал үйлөнгөнбү? Жок, үйлөнгөн эмес. Жок, анда жолу алдыга салыныш, ээг алдын алыш керек. Ооба, ээктин алдын алыш керек. Жалгыз бир бөлмөдө калганга болбойт. Ээктин алдын алыш керек жолу. Ал махрам эмес. Ал тууган бирок махрам эмес. Кайны. Анан кызым 6 айлыкта. Ооба. Орозо канмасам болобу? Жок, 6 айлык эмизиш керек. Балдарды ошол 2 жыл, 2,5 жыл толук эмизиш керек. Эненин ден соолугуна да зыян тийип кала турган учурда гана чыгарбаса, толук эмизиш керек. Ошондо гана балдар акысын толук алат. Эненин сүтүндө жанагы ар кандай ооруларга каршы, ар кандай бир тумоолорго каршы көп жакшы элементтер бар. Ошондуктан тойгузуңуз, андан кийин 6 айлык менимче болбойт. 1,5 жаш, 2 жаш болуп калса бир жөн, ошондо дагы атайын дарыгер менен кеңешиш керек. Кокустан ошол орозо кармаганда мындай бир сүттү бала эмип коюп, сачка калып кыйналып кала турган болсоңуз, же болбосо сүт аз калып бала кыйналып кала турган болсо, анда шарият бул нерсеге тыюу салат. Анан баягы жолукту алдыга салып жүрүшүм керек деп атпайсызбы? Ооба. Көзүнчөчү, ал кайным кичине орукчан болсочу. Ал мындай орукчан болгондо акылеси көп неме жетишпейби кандай? Орукчалды кайсыл тараптан? Эртен билбейм, өзү менен өзү сүйлөшүп ошондой да, ошондо Аялдарга кызыгуусу жокпу мындай өзү менен өзү эле? Андай жок. Намаз окуй турган шарт даражада эмес. Жума намазга барат, 1-2 жолу барып жүргөн. Эми мен анын абалын так билбейм, эгерде чындап эле ушундай акылеси мындай кемирээк болгон болсо, анда ал түшүнүктүү эле болот. Анда алдыга салып жүрсөңүз, мындай аркага салып жүрсөңүз боло бермек да, кадимгидей элечи. Анан эми этияттуу үчүн ушундай кылыңыз. Анткени анын абалын так билбейбиз да, мукаллаф эмес деп коет. Мында акылеси толук эмес болсо, анда ал кечиримдүү болот эле анда. Анан мен мурун кашым терип жүргөм да, анан азыр тербей койсом боло береби? Эми тербеш керек. Мөрүнөн сурасам, терип жүргөн кашың тербесең арам. Жок, андай каш терген болбойт, ал туура эмес сөз. Уурулук кылып жүрсөң, мисалы үчүн мындай да, уурулук кылып жүрсөң, эми уурдабай койсоң болбойт, уурдай бер дегендей сөз болуп атат да. Андай болуп, ал туура эмес сөз, тербеш керек. Ошондо эстеке болбойт да? Жок, терсе күнөөкөр болот, Чоң рахмат. Бактылуу болуңуз, Кудайым жакшылык берсин. Бизге дайыма аялдар, көбүнчө аялдар чыгат, кедей эркектер көп чыгат.
Анткени эркектер мечиттерге көп барган үчүн аялдарга ушул өтө ыңгайлуу деп ойлойм. Бүгүн мына бүт аялдар сурап атышат. Кудай таалам жакшылык берсин. Бирок өткөндө дээрлик 90% эркектерден суроолор келген. Кээде ушундай болуп калат. Кулак сизде, айтыңыз.